Границаны рекламалай калабызбы? Жок, эми Мен өзүм ойлонуп атып элем да, мына жылдын аягына чейин бир кирип чыгып коюш керек. Сүйлөшүп аттык эле, экөөбүз делечи. чемли базада жок болуп калып көчөдөн 5.000, 10.000 милицияларга бергенден көрүп, келип бир жолу бир айга 100% төлөп койсун. Зато базада регистрациясы бар. Границага чыгып келейин деген мекендештерге колдон келсе туугандар, границага чыкпай эле бүтүрсөңөр болот бул жакта. Сотко мен трудовой договорум бар, мына базада мен налогоплательщикмин деген болсоң, сен сотто утуп аласың. Хотя бы регистрацияңарды официально кылып алгыла. Бир айга бир жолу төлөгүлө. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Москва жергесинден көрүп жаткандар бар бизди, дүйнөнүн буң бурчунан көрүп жаткандар бар. Бүгүн мына жөн эле ушул чайханага чай ичкен кирип калганда ушул элдин уулдарын көрүп калып, кыскача интервью алып коелук деп мына жанымда Тимур Курманбеков агабыз, Калматов Рустам агабыз, мен өзүм Иса Садыр уулу Иса Аслов деп чыгып жүрөбүз. Оң жактагы агабыздан баштасак, бул агабыз таластан болот, өзү коомдордо активный катышып жүрөт. Анан негизи Москва жергесинде 12 жылдан бери эмгектенип келет. Ушул Москва жергесинде алдыңкы бизнесмендерден деп айтсак дагы болот. Анан Профсоюз KG YouTube каналынан көптөгөн активдүү мындай глобалдуу маселелерди көтөрүп жүргөн учурунда бир-эки суроолор берип, мындай полный мындай маалымат алууга аракет кылалык деп атабыз да. Анан мындай нотариус ачып иштетип баштады. Көп нерседен маалыматы бар. Жаңы келгендерге кандай совет берет, регистрациялар маселелери боюнча мындай полный маалымат алууга аракет кылабыз угандар. Андыктан бизден басбай туруңуздар, агаларга сөз берелик. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бул видеону биз негизи көптөн бери ойлоп жүрдүм эле, качан тартсак да, бүгүн күн буйруптур. Насип экен. Насип экен. Биринчи эле силерде жана суроолоруңар бар экен, суроолордон баштасаңар, чтоб элге да түшүнүктүү болсун. Анан кийин мен тууралуу бир аз дагы кыскачараак айткан, бизнесмен эмесмин, жеке ишкермин, пока предпринимательбиз. Буйруса анан алдыда бизнесмен болобуз деген ниеттерибиз бар иншалла. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Бул видео буйруса пайдалуу болот. Жакшы сөздөр жазып, группалар менен бөлүшүп коңуздар. Тимур агабызды көрүп калып, эми сразу ушу бир өзүчө маек кылайлы деп чечтик. Азыркы учурда актуалдуу темалар болуп атат. Документтер боюнча алдангандар, ошондой маселелерди Тимур аканы негизинде көрүп жүрөбүз. Көп жерлерде жакшылык иштерди кылып жүрөт, элдерге жардам берип дегендей. Ошол боюнча кичине маек кылсак. Биринчи эле суроону мен баштап берейин десем, ооба. Өзүбүздүн мекендештерибиз Кыргызстандан келгенде эмне документтер кылыш керек биринчи очередде эле? Туугандар, мен таксопарк иштеп жүргөн кезде дагы өзүм статустарымды айтып келчим. Кыргызстандан чыгып, мурунда эгер водительдер буяка келип туруп эле эртеси күнү таксиге чыгып кете алган болсо, азыр закондор өзгөргөндүгүнө байланыштуу водительдер бир күндүн ичинде эле эртеси күнү келип туруп жумушка чыгып кете албайт. Анткени эң биринчи эле уже иненен керек, Яндекске регистрацияң керек. Эми регистрацияны го барып жазатып алышып атат. Ал го анча проблема эмес, бирок иненен керек, СНИЛС керек, барып госуслугиге подтверждение алыш керек. Анан кийин барып гана кисарт аласың. Кисарт алгандан кийин гана барып Яндекске подключение алып атасың да. Буга деле иненен алыш үчүн эле элементарно налоговыйга барса, бар перевод паспорт алып кел деп коет. ID карт болсо делечи. Анан ал бар перевод паспорт жазатканга бир күн убактысы кетет, бир жакта жүрөт алчы. Ошондуктан анан ал переводун алып келгенден кийин дагы 4-5 күндөн кийин рабочий денден кийин иненен чыгат да. Анан ал иненен алып алып, СНИЛСына тапшырып, СНИЛСын алып алып, анан барып госуслугисын подтверждать этип, кисарт алганга да бир көп убакыт өтүп кетип, биздин мекендештер мурункудай көрүп эле келе калып Москвага. Анан кийин көчөдө бир аз акчасы жок келет да, баары Кыргызстандан келген кездечи. Анан бир аз кыйналып калган учурлар болуп атат. Ошондойго кабылбаш үчүн колдон келсе, бизге кайрылгыла туугандар. Биз силерге толугураак маалымат берип, эмнеңер жок болсо ошолордун баарын тактап, силер бүгүн келгенден баштап эртең жумушка чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошон үчүн толугураак туура маалымат жеткиргенге. Анан ушундайдан качыш үчүн бүгүн ушул маалыматты айтып коеюн деп чечтим. Баштай бериңиз.
суроолор. Экинчи маселе суроо мынау регистрация жок болуп атат да базада көп ушул дагы өтө активдүү болуп атат. Москвада жүрүп иштеп жүрүп эле баздан чыкпай калды. Базадан чыкпай калды. Бир айдан кийин ушул маселе. Өтө актуалдуу маселени айттыңыз. Мындай эми азыр видеодо көрүп атып эле айтышы мүмкүн Тимурга бергенбиз анан кийин алданып калганбыз, алдамчы деген эми ар кандай адамдар бар да. Бирок эми мен соц тармактарда кеңири эле алып барып жүрөм, көрүп жүрөм. Любой жакта мени издеп тапса болот. Бирок эми ар кандай адам бар экен. Эң айтып кетейин дегеним, эми биз 1000 месталык хостел иштетебиз. Мына Рустам деле келип кеткен, Бизде өзүбүздүн 1000 месталык хостелибиз бар да. Анан ички закондорду кандай болуп регистрация базага кирет, эмне экенин баардыгын билебиз. Анан биздин мекендештерге айтып кетейин дегеним, көптөр эми башка орус адамдар жазап жүрөт. Барбыз эле мен деле убагында билбей тапшырып жүргөм да. Мурда центральная база иностранного гражданина деген болгон, ЦБДУИК болгон да. Азыр башка программа болуп калды, ГИСМУ болуп калды да. ГИСМУда 3 айга регистрацияны койгон болсоң, мисалы хостелгечи, 3 айга коюп туруп 1 айдан кийин чечип салган болсоң, ГИСМУда биринчи барагында 3 айга регистрация туру деп көргөзө берет. Бирок анын ылдый жагында дело открытия, закрытия деген экинчи лист бар. Ошол жакта 1 айдан кийин чечип салганыңды милициялар көрө алат. Көрө алат дагы, анан ага же штраф жазып берет, же Сахаров аркылуу депорт кылат. Мен өзүмдө деле практикамда болду. Билбей ушинтип жазап берип алып, бирөөлөргө акча берип жазат алып, анан кийин мекендештерибиз Кыргызстан кетип калып, апаларыма чалып урушкан моменттер да болду. Бирок ушундайга кабыл калбаш үчүн туугандар, экинчи барагын караш керек. Экинчи баракта көргүзөт качан конкретно чечкенин. Мына азыр жазат аткандын баары тең эле ошондой 3 айга берилет, 1 айдан кийин чечилип атат да. Бул эми мындай айтканда уже туура эмес иш, арам болуп калып атат. Ошон үчүн мисалы так 1 айга, 1 айга жазатып ошол хостелге барып, өзүң официально келип бир койка местаны алып ошол жерде таксист мекендештерге лайфтуу нерсе келсин, акчасын төлөсүн, хостелге 500-син коюп койсун, жумасына бир жолу келип кетип турсун, ыңгайлуу нерсе да. Эми мисалы үчүн бул жакшы нерсе. Мен мына баарына предлагать этем. Мен 1 айга кааласаң келип жаша, акчасы мына мынанча сом. Ыңгайлуу келсе болот, мисалы таксист мекендештерге ыңгайлуу. Чемли базада жок болуп калып көчөдөн 5000, 10000 милицияларга бергенден көрүп, келип бир жолу 1 айга 100% төлөп койсун, зато базада регистрациясы бар. Келип жатса деле боло берет. Боло берет, кааласа келип жатсын, мисалы үчүнчү. Анан үчүнчү маселе, бул биздин мекендештер көптөрү мындай болуп атат да. Бирөөлөр менен общий жашап жүрөт дагы квартира алат бир жерде. Квартира алып туруп, хозяйкасы менен регистрацияны койдурайын десе, баягы эски регистрациясы базада жок да. Базада жок болгондуктан бүгүн кыштын күнү, мисалы бизде күнүгө болуп атат ушундай маселечи. Границага чыгып келейин дейт. Сен деле Рустам рекламалап жүрөбүз да. Ошону айтсаң, кири чыкты 180ге 90 дегенчи. Вот ошол боюнча айтайын, границага чыгып келейин деген мекендештерге колдон келсе туугандар, границага чыкпай эле бүтүрсөңөр болот бул жакта. Жана 5000 сом штраф салат, аркы берки дегенчи бул маселени да чечсек болот. Бизге кайрылсаңар, силерге границага барбай туруп, штраф албай туруп, бул жактан эле маселени чече турган жолу бар. Границага чыкканда азыр туугандар мындай закон киргизди. Өзү негизи 6 августта жылын унутуп калдым, 2003 жылы эле кирсе керек. Жок, калп айтам, 2006 жылы кириптир. 180-90 деген закон азыр 1 январдан баштап күчүнө кирет деп атат, бирок азыр деле кирди ал күчүнөчү. Силер границага барып чыгышыңар мүмкүн, кайра келишиңер да мүмкүн. Бирок госуслугиден документти регистрацияга тапшырганда ответ келип атат, отказано депчи. Эмнеге? Вы нарушили закон 180-90 суток депчи. Бизге көп кайрылгандар, биз границага чыгып келсек деле отказ кылсалды, эмне кылсак болот Тимур байке деп кайрылып аткандар көп, аз эмес. Ошондуктан лучше азыр жолдун тайгагы биринчиден, экинчиден 2 сутка убактыңар кетет, үчүнчүдөн 2 суткада 3000 сомдон иштесеңер деле 6000 сом иштемексиңер. Границаны реклама кылбай калабыз. Жок, эми мен өзүм ойлонуп элем да, мына жылдын аягына чейин бир кирип чыгып коюш керек. Сүйлөшүп аттык эле, көз делечи. Не кылабыз эми. Биз кыргызстар негизи кыйындап баратат да, күндөн күнгө көр ташпайсыз. Кече бир мекендеш бизге да баягы элдер көп айылат да, сизге мага мисалчы анан кече бирөө чалып, мен дейт, кредитим бар, андай бар, иштешим керек.
бирок документтин ичине срок өтүп кетиптир, карабай калыптыр, иштемен алек болуп, бирок кирип чыксам кайра коркуп атам, деп атып берсе не кылам деп корккондар көп экен да, ошондойчу. Андайларда жок эмес, мына элементарно эле бул чайкананын повары самса жасаган бала деле азыр сүйлөшүп отурдук, жөн эле границага кирди чыктыга барам деп Ойдо жок. штраф бар экен, киргизбей койду да, болбосо жөн жок. Лучше алып туруп ал легализовать этип биякта регистрацияны коюп алганда тынч жүрмөк да. Анан экинчи маселе дагы ушул жерде, үчүнчү маселе экен. Мен мурунку видеолорумда өзүм каналымда айтып өткөм, трудовой договор боюнчачы. Мекендештер, биз кыргыздарга, өзбектерге караганда, тажиктерге караганда бизде оңой эми бизде таможня союздабыз да. Болгон ушу регистрация жасатабыз, анан жылына бир жолу трудовой договор жасатабыз. Трудовой договорду 1-январдан баштап айтып атат, налоговая инспекция будет контролировать, оплачиваешь ли ты налог төлөнүп атабы, мигрант же төлөгөн жокпу депчи. Бирок бул система өтө оор система да. Буну контролировать этиш үчүн дагы бир атайын органдан адамдар бөлүнүп буну карап отуруш керек. Элементарно эле адамда эки штраф барбы жокпу, ал черный списокко киреби, кирбейби карап чыгыш үчүн да бир инспектор отуруш керек да. Биз деген канча кыргыз жүрөбүз, ошонун баарын. Ошон үчүн бул пока күчүнө кире элек, бирок бир жылда бир жолу договоруңарды официально жазатып, базага киргизтирип койсоңор туугандар, регистрацияңар базада жок болсо дагы, вот регистрацияң базада жок болуп калды, сени алып черный списокко киргизип 10 күн берди чыгып кет депчи. 10 күн кайра обжалование кылыш мүмкүнчүлүгү бар болгон кезде сен трудовой договоруң келип көргүзсөң, сотко мен трудовой договорум бар, мына базада мен налогоплательщикмин деген болсоң, сен сотто утуп аласың. Ошондой болду кече эле утуп чыкты да. Мына тууган эми мындай маселелер аз эмес. Мындай да болгон мындай маселелерчи. Байке задний юристтер чалып, задний число менен трудовой договор жасап бере аласыңарбы? Жасап берсеңер биз 100% утабыз деген кайрылуулар да жок эмес да. Ошондуктан туугандар бир жылда бир жолу трудовой договор жасаткыла. Биз патент ай сайын 7,5 миңден төлөбөйбүз Кыргызстанда. Төлөгөндөн кийин кача бир регистрацияңарды официально кылып алгыла. Бир айга бир жолу төлөгүлө. 3 күн калды бүтөрүнө дагы баргыла да хостелге барып дагы төлөп официально зато көчөдө кеңирип жүрөсүң. Мына мен өзүм хостелимде прописанмын ошол жерде. Любой жерде милиция токтотсо спокойно. Сизде айтканыңыз мага жакты чындап элечи. Мен деле ошол ойлонуп калдым. Азыр жашаган жериме мындай коюп бербейт да, мен лично өзүм делечи. Ойлонуп жүрөм азыр, кимден кандай кылсам болот, эмне кылсам, ошондо ойлонуп. Бир ай калды, 3 айым бүтүшүнө, келгениме 3 ай болуп калды го. Ойлонуп жүрөт элем да, жакшы идея айттыңыз чындыгын айтчы, мындай. Бул эми прям реклама эмес, эми жолугуп алып эле тартабыз да, сизди реклама кылып актап жактап аткандай эле болуп калды ошо деле. Бул видеодо деле болот, мындай экен, антиндей экен дегенче биз ушул тармакта иш алып барып аткандан кийин, биз муну түшүнүп келатабыз. Трудовой договор деле мисал канча жазылат? Бул фирма, ушул фирмада мисал продуктовый магазинде иштеп атабы адам. Продуктовый магазин сага эч качан трудовой договоруңду МВДга бербейт. Анткени бирөөнүн патент ИПсын алып алган, эптеп иштеп атат да. Анан биздикилер барып эле кайра сатып алып атат да договордучу. Туура сатып алгыла, бирок түшүнүш керек да, бул жерде үчүнчү компания сен менен адам менен тиги продуктовыйдын ортосунда түзүлгөн договорду алып туруп уведомление берип атат МВДга. Бул киши бул жерде иштеп атат, уведомляет он о том, что он там есть. Биздин кыргыздардын договору приложение номер 7 эч качан базага кирбейт. Бизде только уведомление тапшырыш керек. Биз таможня союзда болгон үчүн приложение номер 1ди бериш шарт эмес да. Бул приложениеде отсам эмнени айтып атат деши мүмкүн. Уведомлениянын номерлери бар туугандар. Өзбекстан гражданиндери башкача тапшырат, биздин кыргызстандыкка башкача да. Ошон үчүн түшүнүк кыйын да бул жерде. Ошо колдон келсе бир жолу мына бүгүндөн баштап трудовой договор жасатып алыш керек. Силерге кандай жазаш керек болсо бизге кайрылсаңар, биз туура маалымат берип, кимге кайрылыш керек экенин айтып беребиз. Сурооңор болсо трудовой договор деп калдыңыз. Мына мисалы 3 айга чейин жүрсө болот го келип, 3 айдан кийин 1 жылга узартат да регистрацияны. Ошондо трудовой договор кылса болобу же ага чейин кылыш керекпи, келип элечи. Муну жана башында айтып өттүк. Иш таппаса деле. Биз кирип келатканда миграционный картага работаны эгер указывать эткен болсок, анда биз 1 айдын ичинде регистрациябызды келгенден жазап, 1 айдын ичинде Сахарованы өтүп, зеленый картаны алып, бир жерге жумушка кирип, эми закон боюнча да, трудовой эмгек келишимди алып туруп, анан ошонун основаниясында бүгүн алып койгон договоруң менен 3 айдан кийин регистрацияң 3 айлыгың бүтүп аткандан кийин деле барсаң продление кылып берет. Базада бар да анткени трудовой договор. Бирок сен 1 айдын ичинде договорду алып койшуң керек.
Вот бүгүн алып коюш керек договор. Эртең аласыңбы, бүгүн аласың, айырмасы кайсы. Бүгүн алып койсоң, сенде есть шанс даже эртең трудовой договоруң бар болгон үчүн легализовать эткенге уже. Ошон үчүн эч кечиктирбей бүгүн алган жакшы. Арт жагы да бар экен. Арт жагы бар. Анан азыр дагы жаңы закондорду чыгарып атат. Мына биринчи келгенден кийин 1 айга регистрация кылат, анан 1 айлыгың бүткөндөн кийин 3 айга узартат, анан 3 айың бүткөндөн кийин 9 айга депчи. Мен эми бир аз МВДдагылар менен ФМСдегилер менен бир аз мамилем бар. Алардан сурасам, чындыгында аларда деле толук маалымат жок болуп атат. Бул кандай система болуп иштейт экенчи. Эгер бул жөнүндө толук маалымат чыккан болсо, обязательно биз информация беребиз. Азыр госуслугиден былтыр мына 3 жылда бир квартира жашайт элек, жөн эле госуслугиден тапшырып коет элек, чыгып келет эле, регистрациябыз чыкпай атат, отказ көп келип атат дегендер көп болуп атат. Аябай кайрылуулар көп да. Неге дегенде бир причинаны жазып эле жибере берет. Сахаровадан өтүп келген болсо деле у вас нет медицинской карты деп кетире берип атат да. Ошон үчүн азыр эми мындай пока стабилизировать эткенге чейин толугураак бул жөнүндө точно информация бере албайм. Анткени инспектор отурат дагы ага 100 эме келет да, уведомление, регистрация койгонго 100 кишичи, 100 кишинин алат дагы 15ин базага киргизет, калган 85-тин баарын отказ берет. Мен эми ФМСдегилер менен сүйлөшүп турам го, Тимур, нам начальство говорит, ошондой кылабыз, айла жок, эптеп бир причина табып депчи. Договору базада бар болсо деле отказ берип аткандарды көрүп атабыз. Көп да андайчы анткени. Эта фирма уже иштебей калган депчи. А болбосо базада турат да. Мына учурда алдамчылыктын түрлөрү чыгып кетти да, мына сиздер деле эл адамдын ардындай кайрылып аткандар, мына регистрация эми вообще актуальный да, мындай переводкан кийин жогоп кетти. Мына авиабилеттен семейный Кыргызстанга билет алсак, мына 70-80 миңге күйдүк не кылабыз, муну чыгарасыңбы, перевод кылдым эле деп мындай полный жөнөткөндөр бар да. Алданбаш үчүн эмне кылыш керек экен? Сиз кандай совет бере аласыз? Эми ушул 12 жыл ушул жашаган адам катары, как бизде мигрант катары эмне кылсак болот өзү? Менин статусумду көрүп, мага подписан болгон адамдар көрүп атса керек. Мен часто чыгарып турам. Осторожно, мошенники депчи. Эң биринчи туура авиабилет боюнчачы, азыр Telegram деген бар, WhatsApp деген бар, статустарга киргизет, авиабилет алып беребиз деген. Булардын баары тең жанагы букмекерде отурган биздин эр азаматтары эле эптеп акча кылыш керек дегендер да. Киргизет дагы, же регистрация жасап берем, договор жасап берем деп туруп акчасын алып туруп эле болду, өчүрөт. Туугандар, силерге совет. Көрбөдүңөрбү адамды? Же мисалы мени билесиңер, мен мисалы видео чыгып жүрөм, мени көптөр көрүп жүрөт, ишеничтүү билген адамыңар болсо, анан бергиле акчаны. Болбосо эч качан эч кимге которбогула, жөнү жок. Экинчиси дагы бир чоң мошенничествонун жолу чыкты туугандар. Азыр Мбанк жабылып кетпедиби? Перевод Кыргызстандан, Россиядан Сбербанктан сен Мбанкка сразу прямой котора албайсың. Бул дагы бир минус болду. Неге дегенде, мен көп көрүп атам. Рубль берсеңер Кыргызстандан сразу сом берип коебуз дегендердичи. Биз мисалы ушундай иш алып барабыз. Обменкабыз бар, көптөр кайрылып атат да, биз бирөөгө котордук эле, ушул бала силер менен иштешпейби, телефон өчүк болуп калды дегендер аябай көбөйдү да. Туугандар, билбейсиңерби адамды, эч кимисин акчаны которбогула. Кыргызстандан Мбанкка которуп коем деген мошенниктер көбөйдү. Акчаны түшүрөт дагы, болду, кечирип кой дейт. Жок болот аларчы. Анан алар да акылдуу экен. Өзүнүн картасына которуптурбайт экен алар. Алар атайын бирөөнүн картасына которуп туруп, анан адам наличка чечип алып туруп болду. Мен сен 5000 сом которсоң делечи, мисалы Кыргызстанга бирөөнүн картасына 5000 сом котордуң, анан ал телефону өчүп жок болуп кетсе, милицияга барып заявление жазып, аны издеп, анан соттошуп жүрбөйсүң да. Өзүңүн регистрацияң базада жок болушу мүмкүн. Ушундай да. Көп сумманы албайт экен буларчы, атайын 5000, 10 миңдиктерди алат дагы, 5000 сом үчүн эч ким заявление жазбайт дейт экен дагы, болду ошентип качып кеткендер көп. Мен биздин посольстводагы МВД өкүлчүлүктөгү байкелер менен дагы тыгыз байланыш турам, кандай азыр жаңы мошенничестволор болуп атат, эмне жаңылык болуп атат экенчи, алар да көп айтып атат да, Тимур ушул информацияны элге жеткиргиле депчи. Анан жакында эле мен дагы нотариус менен, адвокат менен отуруп видео тарттым, буюрса 1-2 күндө каналыма чыгарам. Ал дагы бир эскертип коелу мекендештерге, туугандар. Ал нотариустан, адвокаттан сурадым, кайсыл кылмыштуулук көбөйүп атат биздечи. Кыргыздар, мигранттарда иса. Силер мына экөөңөр жакшы эл алдында таанылып калган балдарсыңар, көбүрөөк элге айткыла. Эң биринчи маселе бул карта саткан маселеси. Картасын сатып, эми акча жаман да, мындай кылат экен. Биздин кыргыз 20 жаштагы бала картасын берген, доверенность жазып берген, мен бул адамга доверяю деп, акчасын, картасын. Ал барган, ага левый акча түшүргөн. Баягы кылмыштуулук жол менен келген акчаларчы. Эми ал үчүн ал баланы да сүйрөп жүрөт да.
Аны выезде коюп коюп чыга албай калды. Экинчи маселе дагы бир бала эле ушинтип доверенность берген тигиге. Анан аларга акча келип түшкөндө бул бала кызыгып кеткен дагы СМС келген да бугачы. Акчаны чечип алган бул бала. Чоң акча келгенде чечип алган. Сен доверенность бергенден кийин болду, ал имущество акча ол адамдыкы кимге доверенность берген болсо. Эми ал үчүн дагы мошенничество деп 159 статья менен ол адамды дагы эми жаш баланы камап атат. Үчүнчү бул азыр аябай распространение этип аткан биздин курьер болуп кеткендер. Телеграмдан жумуш издеп тауып, наркотик, жаш кыздар мага кайрылгандар көп, апалары Кыргызстандан чалып ыйлагандар көп. Туугандар, Телеграмдан ар кандай тааныбаган адамдардан көрбөсөңөр эмгек келишимиңер жок болсо онлайн эч жака эчтекени алып барып ташыбай эле койгула. Анткени 127 статья менен 128 наркотикке кармалып камалгандар көп. Анан көрөк мына экөөңөрдөн жумуш орундары бар дегендер болсо берген номерин көргүзүп койгула. Жумуш истеген болсоңор бул номерге кайрылып лучше легальный жумушта иштегиле туугандар. Туура айтып койдуңуз. Мына Рустам акам дагы бир эки мурда видео тарт жумуш. Келгиле анда мен дагы жумуш тарткан роликтеримди описание коюп коеюн, Туура. Керектүү видео болуп калсын. Анан сиз бул жакта нотариус иштетип баштапсыз. Негизи мына бирөөгө соглашение жаздырат эле, мындай кылат эле. Ошол документ боюнча көп баянчат чыгат да. Кандай документтер жасайсыз? Рекламадан кылып коеюн болсо пайдалуу эле. Эми бул идея мындай болуп калды туугандар. Өзүм бир машинама доверенность берейин деп тааныштардан жанагы эле МВДда өкүлчүлүккө чалып калдым. Байке ушундай бизде нотариустар барбы десем, Табрынскийде баарыбыз эле билген байкелер бар, көп жылдан бери иштешет, малатсы. Барсам парковка платный экен, 380 сом. Анан коюп парковкага кирип, бат эле бүтө. Жок ал парковкада ана. Места да жок. Кирсем, очередь экен. Анан күтүп отурсам киргиле деп, анан тиги байке мени көрүп жүргөн окшойт, таанып, Тимур деп калып жазып берди. Общий, 2 саатта бүттү да. 2 саат. Баргандан кийинчи. Анан ойлондум. Эмнеге ушуну мындай туура кылып койсо болбойт деп, анан нотариус менен келишим түзүп, оңойлоштуруп койдук. Доверенность, согласие, заверие. Кыскасы нотариуска тиешелүү документтердин баарын тең. Без перевода паспортов. Перевод паспорт сурабайбыз. Башка жака барса сурайт. Мисалы машинага доверенность берейин десе, Кыргызстанда болсо машина, о машинанын оригинал документин сурайт башка нотариуска барса. Мен сиз жасаттым го, өттү да ал. Өттү. Ошо мына. Бизде сурабайт. Бизде болгону мисалы мен доверенность берип аткан болсом, менин эле оригинал паспортум керек. Болду. Калганы WhatsApp'tan алдын ала жибересиздер туугандар. Алдын ала жибергенден кийин сиздер келгиче бүттүгүн даярдап жазып коюп, сиз келатканда сизге экземплярын черновигин жиберет. Сиз келатып окуйсуз, баары туура болгон болсо, келесиз да кол коюп туруп резко алып кетесиз. 10-15 мүнөт. Парковка бекер туугандар. Метродон 10 метр. Ошол эми бул не только чтоб мындай акча зарабатывать этейин деген жокмун. Биздин мекендештерге бир аз болсо да жеңил жолун кылайын дедим да. Кыйрат деле акча таап аткан жокпуз. Көп болсо бир документтен 500 сом иштеп атканыбыз мүмкүн, бирок зато бул жашоодо маанилүү болгон бул убакытта. Убакыт үчүн жашап атпайлы, убакытта өтүп атат. Анда сиздин номериңизди ушул жерге коюп коелук. Ушул реклама болуп калсын, агабызга жакшы. Ишиңиз ийгилик о. Кандай ошол номерге кайрыласыздар да? Көтөрөсүз ошол номерин иштейби? Бул берде нотариустун номери, нотариуска эле чала берсин прямой. Эгер жеке мен менен бир кандайдыр маектер болгон болсо, тоже жазып койгула бул жерге номеримди. Жолугушуп же телефон аркылуу кеңеш бергенге даярбыз, буйруса иншалла. Анан дагы эгер мүмкүн болсо айтып кетпейинби туугандар? Кинотеатр KG ачтык. Наград ачтыңыз эле. Кино көрүп кеткиле, кыргыз кинолору келди, жакшы. Полный рекламный ролик коюп кетаткан болдусу. Туугандар, өзү негизичи Москвага келгенден кийинчи биз бул жака иштейли деп келдик да. Убактыбызды көп коротпой, туура иштерди кылып, анан биз муну айтып коет го, Кыргызстандагыларчы Москвада кыйналып эле жүрөсүң, анан аркы берки иштеш керек депчи. Мындай кээ бирде ойлонуп көрсөм, сары челекке деле баняга барабыз, мисалы, кээ бир кафелерге кирип каласың, карасаң, эс алып эле жүргөн кыргыздарды көрөсүң. Либой таксисттердин бир компаниялар келип алып, бир аш жеп атканчы. Кыргызстар алхамдулилlah шүгүр, Москвада жакшы эле жашап атабыз. Болгону убактыбызды туура колдонуп, ысыраптабай, мындай сплоченныйраак болсок, иншалла баары жакшы болот. Мыйзамды сыйлап тең. Чубак Жалилов деле айткан, ажекебизчи, башка өлкөдө болгондон кийин ошол жактын мыйзамын сыйлаш керек депчи. Мыйзамды сыйлайлы, документтерди туура алып жүрөлү туугандар. Кененирээк маалыматты эми видеону кыскартып телефондо бергенге аракет кылабыз. Же сурооңор барбы дагы?
жакшы. Мен бул видеодон просто чыгып үчөөбүз акылдуулук кылган жерибиз жок. Билгендер мына жаңы келе тургандарга кыскача мындай түшүнүк берүү үчүн Москва чоң шаар, мына жеңил акча дегендер аябай көп. Ошого мындай келе турган жаштарга мен дагы бир чоң адам катары өзүм элестетип сүйлөп коеюн ба. Эми келсеңиздер мына Макдональдс деген иштер бар мындай да, эми таппай калсаң ошолорго дагы кирсең болот да. Жок деген 80-90 миң акча чейди ошолор делебиз. Бургер Кинг, уборка, Валбересте азыр товар терип иштеп жүргөндөр бар мисалычы. Жумуш деген ошончо, ошого туугандар мындай жеңил акчага алданып, мындай күрөрликтин дагы түрлөрү бар. Эми ооба лавкада бар, лавкада да жакшы иштешет алар делечи. Жакшы деп 7-8 миңче иштешет ошолор делечи. Жеңил тармактардан болдат да, аларга бирок иштебей келе мындай көп деп мындай камалып кетти, Кудай сактасын. Жаман көп болду ошолорчу. Просто жүрөгүң ооруйт да, баягы угуп чалат, ата-энеси ыйлап чалат. Мына сен тарткан юристтер ушуну бүтүрө алабы дегенде жам болуп кетесиң да. Бүтпөгөн иштер дагы бар экен да. Анан Иса мүмкүнчүлүк болсо ошо курьерлер боюнчачы уголовный дело боюнча адвокаттын дагы номерин описанияга калтырып койсоңор болот. Кимдер ал ишенич? Биз ответственность беребиз. Лариса Николаевна деген көп жылдан берки өзү кыргыздар менен көп жылдан бери иштешип келет. Эгер административный эмес, уголовный дело болсо кайрылсаңар, смягчать этип берип, эгер делоны чоң жака өтө элек болсо дагы мындай келишимдер менен чечип берген маселелер да көрдүм да. Эми баягы берчүсүн берип чечип бергенге, же болбосо жанагы 20 жылдан ашыкка соттолуп кеткендерди Кыргызстанга этап менен эртерээк кетиртип, Кыргызстанда убактысын асайтып берген мүмкүн эмелерин иштерин көрдүм да. Ошон үчүн буну да калтырып койсоңор болот. Эми бул мындай чиста мекендештерге, бул видео негизи ошо мекендештер туура маалымат берели деген эле ниет болду. Сиз YouTube каналыңыздан ушундай маалыматтар берип турушуңуз керек. Мында көпчүлүгүбүз мисалы мен деле орусчаны жакшы түшүнбөйм да. Мындай адам менен сүйлөшсөң жакшы түшүнөм, бирок мындай текст боюнча чыгып калат, маалыматтар чыгып калат орусча түрүндө. Көп сайттан маалыматтар чыгат да. Бир окуп деле чыгып турсаңыз жакшы болот экен. Сиз нормально түшүндүрөт экенсиз элгечи мындай. Эми биздин диктор жагыңыз бар экен да сизде. Буюрса эми тыгыз байланыш чыгарып Компас Pro деген YouTube каналда болгон эле убакыт жетишпей калып атат. Иншалла чыгарып турабыз буюрса. Рейдтер боюнча айтып, мындай керектүү маалыматтар айтчы. Ооба, буюрса иншалла. Бир эки сөз сүйлөп койсоңуз бүтүрүп коебуз. Ооба, туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биз чындагында бул жерде акылдуулук кылган жокпуз. Ошо билгенибизди айтып атабыз. Тимур акачыга да чоң рахмат. Жок дебей сразу макул бешек берели деп неме кылдыңыз. Ошо тынч боло, аман боло, видеого лайк басып, жакшы жазып, группа менен бөлүшүп коңуздар. Кээ бир мекендештерге пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Тилеген ой максаттарга жетелик, кандай ойдо келсек ошол ойдо ишке ашырган демекчи. Баардыгыбыздын Кыргызстанда күтүп аткан ата-эне бир туугандарыбыз бар. Ошо акчыңдабай жүрөлүк, мына чында мына машина минип жүргөндөр көбүбүз билебиз, мына машина мингендер акырыныраак айдайлык, туугандарым, бирибиз сыйлайлыкчы. Кыспайлык беребиз да. Анда да таксопаркта көп да, маселе көп экен да. Ситуациялар көп. Буюрса дагы бир ушундай жакшы маалыматтар менен бөлүшүп турабыз туугандар. Амандашканча сак саламат болуңуздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Бийиктикке бирге жетели. Ассалам алейкум. Assalamu alaikum.